Assalamu alaikum dostlar. Alaikum assalam. Kandayсыздар? Aman esen жүрөсүздарбы? Алла Таала бүгүнкү күнүңүздө берекелүү болсун, ийгиликтүү болсун. Ар бирибиздин ойлоп койгон жакшы тилектерибизди жараткан ишке ашырууда жардам берсин, күч кубат берсин. Алейкум ассалам. Саламдардын бардыгына алык алайын. Чоң рахмат, кутман таң сиздерге да. Иш жаап коюшпаган. Бүгүнкү ишти эртеңкиге таштабаң дейт. Эң туура айтасыз. Бүгүнкүнү эртеңке таштаба. Анткени бүгүн дагы кечеги күндүн эртеңи болчу. Чын бүгүнкү күндү ийгиликтүү аткаралы. Бүгүнкү тема эмне боюнча дейт? Макул. Бүгүнкү тема recycling деп мен бүгүн балдарыма салдым. About this topic, recycling. Тагыраагы reuse, reduce деген сөз бар англисчеде. Бул деген сөз повторно использовать деген сөз, кайрадан колдонуу деген сөз. Мен бул теманы карап отуруп башыман өткөн бир окуя эсиме келди. Ошону сиздерге айтайын деп анан атайын. Инстаграмдагы инста досторума чыктым видеого. Бир жолу Япониядан турист келип калды. А кезде мен котормочу болдум туристке. Анан менин студентмин, а кезде 2-3 курс студентимин. Кыялымда студент болуп, Япон туристке котормочу болуп иштеп, биринчи максатым аңгише практика кылып, экинчи максатым а кишиге тамак алдырсам, анан жесем деп ойлогонмун да. Мына ошол максатта Японго котормочу болдум. Азыркы акылым болгондо антпайт элем. Көрсө келген туристке жакшы сүйлөп, керек болсо келген туристке тамак алып бериш менин вазипам экендигин азыр түшүнүп отурам. Эң азынан келген туристке жакшы мамиле кыла алдым. Ош шаарын көрсөтө алдым. Анан тамактанганы кирдик. Тамактанганы кирип, кыялымда өзүнчө бифштек салам деп отурсам, бирок ата-энебиз бизге биринчи меймандан сура. Мейманды эмне жейсиң деп сураш керекти үйрөттү. Анан мейманды сурадым. What do you want? Эмнени каалайсың десем, I want a slice of bread, a cup of tea and 1 egg. This one is enough for me dedi. Bir сындыр нан, bir стакан чай, анан bir жумуртка жетет мага dedi. Анан мен жана жерде бифштек айтам деп отурган жаным. Мейман тигиндей жеп отурса, сен кантип бифштек istейсиң? Анан жанагы жерден ойлондум да, кел. Мен да ошону жейин деп, анан мен да ошону алдым. Ошо мен жеп бүттүк. Жол катары бара жатып, мороженое алдырдым Японго. Let's eat an ice cream. Давай мороженое жейбиз. Ошентип мороженое алдык. Анан бир убакта мороженое алып, жеп баратып жолдо мени желкеме кармады ол мени, Идрис. Where can I throw these sweet wraps, this rubbish? Муну мусорду каяка ыргытам деп, тетиги колундагы мороженанын кагазын көтөрүп алыптыр. А мен болсо айландадагы мусорларды көрүп, өзүм жеп эче эле ошолорго кошуп ийгем. Мен айттым, you can add for this rubbish, you can throw anyway. Тетиги жерге ыргыта бер, тетиги мусорларга ыргыт, анан кошуп кой десем, Япон көздөрү чанагынан чыгып кетейин деп, Hi, Idris, I cannot do this one. How can you throw it? You people, I don't understand you. Силер элдериңерге түшүнбөйм. As for me, I came to your village for 1 week. Мен мисалы силердин айылыңарга, силердин шаарыңарга бир аптага келдим. But I'm not throwing anywhere. Бирок мен көргөн жерге таштаган жокмун. Бир аптага мейман болуп келип, анан кетем. А силер болсо бир өмүр кала турган жериңерди деле таштап жүрө береткенсиңер. Карасаңар мына элиңерди дегенде экинчи курстун студентимин. Аябай уялдым. Ошол күн, бул күн көрүнгөн жерге таштабадым. Ишенесиздерби? А көрсө, бросает мусор везде тот человек, который имеет мусор в мозге. Ошону үйрөндүм мен.
Тағырағы мээсинде таштанды болгон адам гана көрүнгөн жерге таштанды таштайт. Жан дүйнөсүнө таштанды толуп калган адам гана көрүнгөн жерге таштанды таштайт экен. Ошондон мен инста досторумдун баардыгына кайрылат элем. Япондор, чет өлкөлөр, Европалар reuse, recycle жөнүндө ойлонот. Тагыраагы таштандыдан кайра перерабатывать этип, таштандыны кайра иштөөнү ойлонуп аткан кезде биз таштандыны ордуна ташташ керек экенин үйрөнөлүкпүз алы беричи. Ошондон жалпы мекенимдеги жалпы жаштарга, менин инстаграмымда сабагымды түзөтүп аткан жалпы жаштарга кайрылам. Келиңиздер, башка өлкөлөр таштандыдан кайра бирдемкени иштеп чыгууну ойлонуп аткан кезде биз алы бери таштандыны өз ордуна ташташ керек экенин үйрөнөлүкпүз. Ошондон келиңиздер, таштандыны өз ордуна жеткиргиле. Айрыкча жаздын күнү мына келатат, пикник башталат. Эртең парктарга аяк бияка айланасыңар. Анан кийин жаныбарлар жашаган жайлоого чыксаңыз, жаныбарлар жашаган жайлоо таза, бирок ошол жайлоого адам буту басат. Айбан таза кармаган жерди булгап коюп адамдар келип атабыз бери көздөй. Ошондон адамдар таза кармайлы, таза жүрөлү. Адамдар таза кармайлы. Эң биринчи өзүбүздүн денебизди таза кармашты үйрөнөлүчү. Сыртыбыздан жалтырап, бирок ички кийимибиз нажас сасып калтырап кеткенбиз да. Ошондон достор, ой пикирди таза кармашты үйрөнөлү. Кийимди таза кармашты, айлана чөйрөбүздү, өзүбүз жашаган үйдү, бөлмөнү таза кармашты үйрөнөлү. Мына ошондо баары жакшы болот. Интернеттин ичин таза кармашты үйрөнөлү. Соц баракчаңарды таза кармашты үйрөнгүлө. Телефондун ичиндеги видеоңорду таза кармашты үйрөнгүлө. Сүрөттөрүңөрдү таза кармашты үйрөнгүлө. Тартып аткан тиктогуңарды кыйшаңдап сойкудай таза кармагыла ушуну дагы. Айрыкча мени өкүндүргөнү 18 жаштан 25 жаш. Тагырага мектепти бүткөндөн университетти бүткөнгө чейинки аралык. Мектепти бүттүк, университетке келдик. Мына ушул аралыктагы жаштар өздөрүнүн үй бүлөгө, өздөрүнүн турмушка даярдаш керек. Биз болсо үй бүлөгө, ата болгонго, апа болгонго, үй бүлөнүн жоопкерчилигин сезгенге даярданыштын ордуна кыйшаңдап, тикток тартып, сойкудай бийлеп отурабыз. Ошондон ай кыздар, ай балдар, уул балдарды көрүп аябай жаным кейит. Эркексиң бирок кыз баланын чачтарын, кыз баланын көйнөктөрүн кийип, кино тартып, ролик тартып, клип тартып, тикток тартып, вайн тартып, хайп тартып, көрүнгөн сенден кийинки жаштарды ошондойго тарбиялап атасың, билинбеген менен. Сенден кийинки жаш балдар да сага окшоп кыз балача бийлеп, кыз балача эркектик касиет жоголуп кетти. Жигиттей бир момундай бир жигиттер жоголуп кетти. Кыздан беттер назик, кыздан беттер тарынчак, кыздан беттер ыйлак, кыздан беттер тийме назик болуп атабыз. Ошондон ай жигиттер, жигиттей болгулачы. Жигиттер, жигиттей болгулачы. Кино тартсаң башка сценарий куруп кеттирме. Ай жигиттер, жигиттей бололу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: эркек болуп аялча кийингендерге, эркек болуп аялга окшошкондорго наалат болсун дейт. Кыргыздардын да ушундай макалдары бар бабаларыбыздын. Эркек болуп аял үндүү эркектин кубаты жок, эркек үндүү аялдын уяты жок дейт. Ошондон ой достор, келиңиздер, жакшына жүрөлү. Жаштар, айрыкча интернетинде видео, тикток бирдемке тартып аткандар, бул жашоо оюн күлкү менен өтө бербейт. Бойдок кыздарды көрүп атам. Эркекче кийинип алып кыйшаңдап аткандарын көрүп атам. Бойдок кыздарды көрүп атам. Сойкудан айырмасы жок жүрөт. Мына көрсөңүздөр, адеп, ахлак, таалим, тарбия кайда калды бизде? Мына ушунун ишин ар бирин жакшы көңүл бөлүүгө суранам. Мына ушундай достор, менин кошуна бөлмөмдө сабак болуп атат, ошон үчүн сүйлөп атам. Үнүм бир аз акыныраак чыкса, жакыныраак келип алыңыз. Достор, жалпыңыздарга ийгилик каалайм. So, I'm going to finish my speech. Өзүмдүн сөзүмдү жыйынтайын. Сиздерге кеңешим мына ушул болду жаштар. Мен эфирди сактап коем. Флеш энергетик тамеки жөнүндө да айтып коюңузчу дейт. Буюрса бул сабакты да атайын өтөйүн. Ага инимди YouTube'дан Куран коюп уктатсам болобу дейт. Болот, эмнеге болбосун? Коюп коюңуз. Бөбөгүңүздү да Куран коюп коюңуз. Бешикте жаткан бөбөгүңүзгө да Куран окуп берип уктатыңыз. Негизи алдей айтуу, алдей деген сөз Алла деген сөз менен байланышкан. Илгери энелерибиз Аллах, Аллах, Аллах деп Аллахтын 99 ысымын айтып бөбөктөрүн уктаткан. Даарат менен балдарын эмизген. Балам аалым болсун деп бала кезинен баштап баласына аалым киши менен мамиле кылып аткандай мамиле кылган. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн. Маргундан салам, алейкум ассалам. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз.
Алла Таалам разы болсын. Жақсылықтарда көрішөлі. Балким эфирді башкаларга да бөлүшүп, башкаларга да жеткириңиздер. Жаздын күнү келип атат. Жаштар сойкулардай денесин саткан эси жок жанагындай бир фахша, жаман аялдардай кийинбегиле. Жигиттер көрүнгөн кишиге уят боло тургандай жүрбөгүлө. Айрыкча эркек кишилер болсоң да сыртта трико кийбе. Трикоңду кийип алып бүтүндөй дене мүчөлөрүң башкаларга көрүнүп билинип турса да кийинип жүрөсүң. Эркекке да уят болмас эле. Ошондон да бир авраттарыңар билинбей турган чоңураак кийингиле. Жоолу коронгон кыздарда жоолу короонуп алат, бирок бүтүндөй денеси чыпташып жабышып кийинип отурат. Бул да уят маселеси. Жоолу коронгонуң бир тыйынга жарабай калат, эгерде бүт денең бөлтөк салтак билинип турган болсо. Ошондон мындай бир уят деген нерсени сезгиле. Уяты жок деген сөз ыйманы жок деген менен барабар. Уяты жок деген сөз ыйманы жок деген сөз экөө бирдей эле болуп калат. Ошондон уяттуураак кийингиле. Кыска кийинбегиле. Эркек болсоң да шортаң тизеңден ылдый болсун. Эркек болсоң да шортаң тизеңден ылдый болсун. Эркек болсоң да сыртка керек болсом да бир майкаларыңды кийип алып чыкпаган уят маселеси. Көкүрөктөрүң башкаларың билинип калып атат. Уят жөн андай кийинбе. Эркек болсоң да бул өтө маанилүү, жөн жүргүлө. Мына ушундай достор. Адеп ахлак маселесине көңүл бургула. Айрыкча урматтуу жигиттер, балдар, кыздар, кылып аткан ар бир ишиңерден ата-энеңерге алкыш аласыңар же каргыш аласыңар. Бир нерсени жакшы иш кылсаңар, машалла, тарбия берген ата-энеңе рахмат дейт. Тааныбаса да ата-энеңе рахмат дейт. Бир нерсени жаман иш кылсаң, сени тарбия берген ата-энеңе наалат болсун дейт. Ата-энеңди тааныбаса да ата-энеңе наалат айтат, сага да наалат айтат. Көрдүңүздөр, ошондон кылып аткан ар бир ишибизден ата-энеге же алкыш же каргыш алат экенбиз. Башка айла жок экен. Андай болсо ар бирибиз алкыш алып берели иншалла. Чет жерде жүргөн мекендештер, Россияда жүргөн маданиятты үйрөнүшүбүз керек, эң туура. Азыр маршруткадан чоң агалар өз тилинде кыйкырып сүйлөшүп келе жатышат. Коомдук чайда этикетти үйрөнүлүш дейт, эң туура. Коомдук чайда бакырбаңыздар, башка бирөөгө зыяныңыздарды берип тийгизбеңиздер. Ошол эле учурда чет жакта жүргөн мекендештер унутпагыла, сен Ала тоодон кеткенге чейин, Ала тоонун ичинде жүргөн кезде ата-энеңдин уулу кыз элең. Ала тоодон сыртка чыккандан кийин эми ар бириңер Ала тоонун уулу кызы болосуңар да. Чет жакта жүрүп бир нерсени туура эмес кылсаң, гражданин Кыргызской республики деп туруп атыңды атайт да. Тагыраагы Кыргызстандын жараны ушундай кылды деп туруп бүтүндөй Кыргызстанга сөз тиет. Кылып аткан ар бир туура эмес ишиң бүтүндөй Кыргызстанга тиет да. Ошондон ата-энеңдин уулу кызы эмес, Ала тоонун уулу кызы болуп калдыңар. Эйтат болуп жүргүлө чет өлкөдөгү мекендештер. Эйтат болгула. Кечегиндей мааниси жок пранктарды бирдемкелер тарта бербегиле. Жанагындай вирус жугуп калды дегендей, тиги метродо жыгыла калып, калп эле бул тамаша ролик болчу деп, же болбосо бири-бириңди шерменде кыла турган нерселерди айтор Кыргызстанды уят кылбагыла. Ата-энеңди эмес, Кыргызстанды уят кылып атасыңар. Мына ошондон эйтат болгула. Оронуп боёнгондор коюңуз кандай, негизи туура эмес. Аял киши Аллах берген табигый сулуулук менен жүрсүн. Кыз бала болсо деле көзгү менен тарак алып жүрсө түшүнөм. Бирок помада менен жүргөндү түшүнбөйм. Студенттер айрыкча. Мен деле уул бала болсом да, мен деле сыртта машинамда көзгү менен тарагым бар, алып жүрөм. Анткени чачты тарап өзүңдү караш, бул албетте жагымдуу көрүнүү, бул сүннөт маселеси бар да. Бирок ошол эле учурда помада ким үчүн жасанасын? Керек болсо, мына ушундай бир ашыкча чаптанып боёнуудан да эйтат болгула. Насаатыңыздарга рахмат дейт, чоң рахмат сиздерге да, укканыңыздарга рахмат. Чет өлкөдө окуган студенттерге насаат айтыңыз. Чет өлкөдө окуган студенттер бир нерсени унутпагыла. Сен окуп аткан окуу жайга бул жакта сан миңдеген студенттер бара албай жүрөт да. Лично мен бара албадым. Сиздерге окшоп чет өлкөдө окуй албадым. Сиздерге окшоп сенин тууганың үйдө мал багып, сен ордуңа талаада иштеп жүрөт, окуй албай. Сага келди мүмкүнчүлүк. Чет өлкөдө окуп калуу мүмкүнчүлүгү колуңа тийдиби? Эми ушуну мыкты кылып аткарып окуп, мыкты кадр болуп келгиле. Анан алыста ай деген ажоо жок, кой деген кожо жок, билгениңди кылып ойноп, жеп жап жүрө бербегиле. Жакшы окуп, жакшы кадр болуп келгиле. Макулбу? Урматтуу чет өлкөдөгүлөр, силерден абдан көп үмүтүбүз бар. Абдан көп үмүтүбүз бар.
Бирок эмне кылмагыла чет өлкөнүн үйрөткөн нерсесине үйрөнүп, бияктагы ата бабаң басып өткөн адеп ахлак, каада салк, нарк насилди унутпай койгула. Үйдө да узунураак кийиш керекпи дейт. Негизи ушундай. Үйдө да негизи периштелер бүт жерде бар. Ошондуктан үйдө болсоң дагы авратыңды жаап жүр, узун кийинип жүр. Балдарыңдын, бала чакаңдын алдында майка, шорта чаң, колгот кичен жүргөн атене өзүнүн уул кызына уят темасында сабак бере албайт. Ошондуктан үйдө да жабынып жүргүлө. Бүт жерде анткени периште бар да. Периштелер сени көрүп отурат. Периштеден да уялгыла. Ушул маселе. Орону алып жинси кийген, келиңиздер бул теманы кое туруңуздар. Бул өзүнүн маселеси. Негизи орону Алла тарабынан парыз оронду. Жинси кийсе дагы ушул эң азынан жамбашын жапсын. Ато арка жамбаштары көрүнүп турган кыздар жолу оронгон, бирок жамбаштарынан бери көрүнүп турса, бул бир аз уят маселеси бар. Ошондон узунураак жамбашын жапкан жемпир кийип алсын. Бул адеп маселеси. Хача авраты жабык турат. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Чоң рахмат достор. Демек бул темага атайын бүгүнкү сабак жаздын күнү келатат. Таштандыны көрүнгөн жерге таштабагыла. Мээсине мусор толгон адам гана көрүнгөн жерге мусор ташайт. Буну унутпагыла сөзүмдү. Көрүнгөн жерге таштабагыла. Жана жаздын күнү келатат. Жарашыктуу кийингиле. Ошол эле учурда кимге жага турган? Биринчи Аллахка жага тургандай кийингиле. Адамга өлүп кетсе жакпайсыңар, унутпагыла. Адамга жагам дебегиле. Мындай пендеге жагыш өтө кыйын. Эң биринчи орунда Аллахка жаккыла, андан кийин ата-энеңе жаккыла, бир туугандарыңа жак, жакындарыңа жагын, башкалар жагынышка мажбур эмессиңер. Жөн эле койгула башкаларды. Москвада көрө албастык биринчи орунда турса, жумуш талаш өзүбүздүн баркыбызды тепселеп, жер менен бирдей кылып коет. Агай дуа кылып коюңузчу, макул чет өлкөлүктөргө дуа кылалы иншалла. Assalomu alaykum agay. Эң өкүнүчтүүсү аркыл жаман көрүнүштөр жүргөн адамдар сиздерди укпайт, көрбөйт дейт. Насынча угуп атканы, пайда алып аткандар көп. Ошолорго гана сүйлөп атам. Мисалы үчүн кечээ мен 7-8 март күнү 2 күндө мен 2000ден ашуун энелерге ырдап, көңүлүн алып, сүйлөп, иш-чараларында катышып келдим. 2000ден ашуун энелерге бардым. Бардыгы батасын берип, мына кечээги күнү кечинде бир эне келди, 70ден ашкан эне. Рахмат балам. Бир неберелүү болдум, жакында атын Идрис койдум. Ал эми өткөндө карындаштарыңарды, эжеңерди сыйлагыла деген сабагың WhatsApp-ма келип калды. Балдарымдын бардыгына жөнөтө берип, азыр мына 2 балам күйөөгө чыгып кеткен эже карындаштарын жыйнап, бүгүн сыйлап, тамагын берип, бир коюн союп, белегин берип атат. Рахмат балам. Ушундай сабактарың уланта бер деп дуасын берип атат. Бул 80деги эне дуасын берип атат. Ошондон достор, менин сабагыма толтура жаман комментарий жазгандар бар, сөгүнүп аткандар бар, кээ бирлер бар. Ушул бала өзүнчө эле акылдуу боло берет, бирок өзүнүн үйүндө кандай экен, өзүнүн ата-энесине кандай экен ушул бала деп өзүнчө бир чересчур умный болгондор бар. Могу сөзүң туура эмес дегендер бар. Эмне десе десин, бирок биз пайдасын алып аткан жаштар үчүн сабак берип атам. Зыян, бирөөгө зыяныбыз тийбесин, эң негизи ушу. Assalomu alaykum, сизге ден соолук, чоң рахмат. Англискиде урок бересизби? Ооба, мектепте англисинен сабак берем. Агай бир комуз менен ырдап бериңчи дейт. Мен мектептемин, комузум жок, сабак берип атам азыр. Биз да Идрис койгонбуз дейт, машалла Аксана. Иншалла менин адашымды жакшы караңыз, аалым болсун. Мен да уулумдун атын Идрис койдум дейт, машалла, газ бүбү арт. Иншалла Идрис илимдүү болсун. Менин адаштарымды беттеринен өбүп коюңуздар, жакшы караңыздар. Агай 8 мартты тосса болобу дейт. 8 март майрам эмес. Негизи аял затын бир эле 8 март эмес, ар дайым сыйлаш керек. Мана ошол нерсени туура түшүнгүлө. Аңгысынан курс бересизби? Жок, курс бербейм. Ою жаман болсо, жаман сөздөрдү сүйлөйт. Алар жашоосун да, ооба, ошондой экен. Себатта сабак бересизби? Ооба, Ошто Зайнабидинова да, кыздар лицейинде аңгысынан сабак берем. Рахмат агай, сизди аябай сыйлайм, чоң рахмат. Мен да сизди сыйлайм. Сизге Аллах разы болсун. Саламдарга, ва алейкум ассалам. Assalomu alaykum, тақсир кандайсыз дейт. Ва алейкум ассалам. Рахмат. Коомдо болуп аткан көйгөйлөр абдан көп. Бирок бизге түшкөнүн жасай берели, баары жакшы болот, иншалла. Мекендешиз ооруп калды дейт. Костный мозг оорусу менен жардам колун сунайлы.
Достор, ооруп аткан мекендештерге жардам колун сунуңуздар. Иншалла биз да дуа кылалы, Аллах айыгып кетсин, жардам берсин Аллах Таала. Иншалла тез арада айыгып туугандардын арасында чуркап жүрсүн. Сиздер бизге насаат айтпасаңыздар ким айтат? Бар болуңуз, чоң рахмат. Саясат жөнүндө айтып кетин. Саясат жөнүндө сүйлөгүм келбейт эч качан. Акыркы жолу ушул Кыргызстанда болгон тополоң октябрда болгон митингде сүйлөгөм, элдин тынчтыгын ойлоп, кайгырып ыйлаганмын. Мен эки эле жерде ыйладым. Бирөөсү Элмирбек Иманалиев устаз өлгөндө ыйладым. Бирөөсү ушул мекенимде тополоң болгон кезде ыйладым. Анда да мен бир инсан үчүн ыйлаган жерим жок, бүтүндөй өлкө үчүн ыйладым. Ошол күнү өзүм сөз бердим, мындан кийин экинчи саясат жөнүндө сүйлөбөйм, чыкпайм дагы депчи. Ошондо муну туура түшүнгүлө. Саясат жөнүндө сүйлөгүм да келбейт. Саясатты жек көрөм, ачык айтайын. Анткени мен мекен үчүн ыйлаган көз жашымды түшүнбөй, анын үстүнөн таптап, артемкеге пайдаланган инсандарды көрүп, аябай жаман көрүп калдым. Саясатты жек көрөм, ачык айтайын. Айчырык лицейинде иштесеңиз, түркчө кандай сүйлөйсүңүз дейт. Эгер сиз түрк болгонуңузда түркчө сүйлөп бермекмин. Нейсе, истесеңиз түркчө девам эдейин биразcık. Эмнеге акыркы убакыт айтышка чыкпай калдыңыз? Bakın, genelde böyle programlardan habersiz kalıyoruz. Ondan dolayı gidemiyoruz. Айтыштарга кабарыбыз болбой калып атат. Эртерээк кабар укпай калып атабыз. Ошондон катышпай атабыз. Ошол учурда катышкан менен айтыштын да кайсы бир деңгээлде мааниси жоголуп бараткандай болуп атат, ачык айтайын. Бул да болсо эл купуна толгон айтыш, калың элге да бир жакканың менен тагдырыңды 4 калыс чечип койгон бир айтыш. 10 мүнөттү 5 мүнөттөн бөлүп алып, жаттаган, тактап алган нерсеңди гана айтып, бирок реалдуу айтыш. Айтор, чын айтайын, айтышты абдан сагындык, чыккым келет. Бирок чыккым келбейт. Айтор ушундай. Кандай болсо да, буюрса бир жарым саат акындарды гүлүк аттай кой берген бир айтыштар болсо дейм да. Иншалла насип этсин ошол айтыштар. Буюрса айтыш сахнасында да чыккан күн насип этсин. Бирок бир жылда бир жолу боло турган айтыш менен үй бүлөнү бага албайт экенбиз. Ошондуктан айтыш менен үй бүлөнү бага албайт экенбиз. Айла жок талаалап кетмен көтөрүп жүрөбүз. Айла жок башка жерде иштеп жүрөбүз. Көп акындардын керек болсо өзү жашаган үйүнүн чырдак тамы тешик. Жашаган үй жок квартирада жүрүшөт көп акындар. Мына кечээ күнү Элмирбек Иманалиев устаз өлгөндөн кийин көрдүңөр үйүн. Жөнөкөй бир жерде жашайт. Тагыраагы мен кыргыз элине кайрылат элем, төкмө акындарыңыздарды кадырлап баалап алыңыздар. Көзү тирүү акындарды баалап калгыла. Көз өткөндөн кийин ыйлаштын бир тыйын кереги жок. Көзү тирүү кезинде акындарды баалап калгыла. Суранам бардыңыздардан. Анан неге тигинде мындай дебеңиздер, акындарды баалаңыздар, суранам. Төкмө акындарды сыйлап калгыла. Төкмө акындарды кадырлап калгыла. Кыргыз менен казакка энчиленип белген чыныгы акындарды баалап калгыла. Суранам. Азыр мисалы үчүн Замирбек Үсөнбаев устазыбыз, көзү тирүү аксакалыбыз. Адам бери көздөй келгенде мына Рахматулла Козукеев аксакалдарыбыздан, Абдулла Нуралиев аксакалдарыбыздан, мына Жеңишбек Аалы, Азамат, мисалы үчүн Мамел, эмне деген акындарыбыз бар. Бүтүн аксакалдарыбыздын баарын кадырлап сыйлап калыңыздар. Төкмө акындарды мынандай деп бөлбөңүздөр. Бардыгын бирдей сыйлап, кадырына жетип калыңыздар. Муну өзгөчө суранып кетем. Төкмө акындардын кадырына жетип калыңыздар. Английскийден курсуңуз барбы? Курсум жок. Убакытым жок, жетишпейт. Атайым курс ачканга. Туура түшүнүңүздөр. Кечээ эртең менен мен Элмирбек Иманалиевди түш көрдүм. Устаз түшүмдө жылмайып, алдыбызда бир 5-6 аялдар бар экен. Кел Идрис. Мына ушул аксакалдар апаларды кутуктап ырдап бер деди. Анан комузунду алып күйлөп атып, апалардын тизмесин алып келди жаныма. Мына апалардын ушуларды ырдайсың. Bir vakta maka жылмайып карап, анан мен комузумду күлөт. Устаз, азыр мен ырдап бүткөндөн кийин Инстаграмдан экөөбүз чогуу түз эфир кылалычы десем, макул кылалы деди. Анан ойгонуп кеттим. Жүзүндө нур. Анан карасам баамдат намаз учур экен. Чуркап барып намазымды окуп, анан атайын Кур'ан окуп, Элмирбек устаздын жаннатынан орун беришин сурап дуа кылып койдум. Кандай болгон тагдырда да бул сөзүмдү атайын айтып атам. Келиңиздер, көзү тирүү акындардын баарын сыйлап калгыла. Ошол эле аксакалдарыбыз Замирбек Үсөнбаевден баштап
Бүтүндөй аксакалдардын баардыгын сыйлап калгыла суранам. Достор, Алла разы болсун баарыңыздарга. Суроолор абдан көбүн окуп жетишкен жокмун. Ата-энени уят кылбаңыздар. Суранам, ата-энени уят кылбаңыздар. Анан кимде-ким бойдок болсо, 18 жаш, 25 жаш арасындагы бойдок балдар, кыздар, үйлөнгөнгө чейинки бойдок балдар, кыздар, ар бириң бойдоксуң. Суранам, интернетти илим алыш үчүн колдонгула, Инстаграмды инсан болуш үчүн колдонгула, соц тармакты сабак алыш үчүн колдонгула. Суранам, Фейсбукту Фейстен, Бейштен орун алыш үчүн колдонгула. Суранам, кыйшаңдап бийлей бербегиле. Өзүңөрдү үй бүлөгө даярдагыла, турмушка даярдагыла. Эртең ата болосуң, жүрөсүң кыйшаңдап катынга окшоп. Эртең апа болосуң, жүрөсүң кыйшаңдап сойкого окшоп. Ошондон суранам, жашоо оюн күлкү менен өтө бербейт. Турмуштун эртең чоң сыноолору башыңарда келет. Ошондон ошонун бардыгына кыйшайбай, кайып кетпей, мындай бир бекем бир кадам таштап өтө тургандай бир деңгээлде даярдагыла өзүңөрдү. Даярдангыла. TikTok тартып кыйшаңдап бийлеш менен убакытты өткөрбөгүлө. Суранып кетем, турмушка даярдангыла. Жаштар, интернет, Инстаграмда миллион подписчигим бар дейсиң, ошо миллиондун ичиндечи миллиондун бардыгы акылман оолуя эмес сени карап аткандар. Биз миллион подписчигим бар деп, тим эле миллион адамды мен башкарам дегенсиз эле момундай делебой болуп жүрөсүң. Бир прикол кылып, чүш, ти корона бол, не корона бол, ушунуңа лайк басып, смайликтерди жазып койсо эле, мени демек эл көрүп атат экен, демек менин жасап аткан роликтерим элге жагып атат экен деп ушинтип эле урап жүрө бербегиле. Сени эл көрүп аткан болсо, сага окшогондор көрүп атат. Мага окшогондор көргөн жок. Сага окшогондор көрүп атат. Тагыраагы деңгээлиңе жарашалар гана көрүп атат. Миллионсуңбу? Миллион дана сага окшогон бар деген сөз ал. Миллион дана сага окшогон бар. Жиндиче, уятча видеоң тарткансың, ошого да комментарийлер, смайликтер келип атабы? Демек, ошого жагып атабы? Ошого окшогондор топтолгонсуңар ошо жерге. Ошондон орой да болсо буну туура түшүнгүлө. Ошол эле ролигиңди чоң ата чоң энеңе көрсөтүп бере аласыңбы? Ата-энеңе? Ошол эле уят болгон нерселериңди ата-энең менен чогуу отура аласыңбы? Эртең палан күн өткөндөн кийин бала чакаңа небериңе мактанып айтып бере аласыңбы? Ошондон достор, суранам, өзүңөрдү турмушка, үй бүлөгө даярдагыла. Болбосо болбойт. Мына ушундай достор. Окей, менин сабагыма барышым керек. Убактым аз калды. Ыраазы болуңуздар. Менден өсө кечирим сурайм. Келиңиздер, пайдалуу илим алыңыздар. Инстаграмды инсан болуш үчүн колдонгула. Интернетти илим алыш үчүн колдонгула. Соц баракчаны сабак алыш үчүн колдонгула. Бойдоктор, суранам, өзүңөрдү турмушка даярдагыла. Эртең эне болгонго, эртең үйлөнүп алып ата болгонго даярдангыла. Өзгөчө суранам. Көрүшкөнчө достор. Азыр чоң аялдар да тартып калды го дейт. Чоң аялдар дагы тартканына эртең өкүнөт. Убакыты келет, өкүнүп калат. Бекер чыгыпмын кыйшаңдап, бекер мен деп. Анткени өзүнүн бул нерсе өзүгө жакканы менен ал узкий кругда. Өзүңдүн бала чакаңа бийлеп бер. Бирок өзүңдүн бала чака тууганыңа бийлегениңди бүтүндөй ааламга жар салып көрсөтпө. Ошол эле маселе дегеним, ар ким ар түрдүү түшүнүп, ар ким ар түрдүү комментарий жазып, ичинде бирөө талдап аткан, бирөө каргап аткан, бирөө мактап аткан, бирөө кактап аткандар бар. Ошондон көрүнгөнгө жар сала турган нерсе эмес да булар. Ошондон илим алалы, жакшылыкты жайылткыла, жамандыкты эмес, жакшылыкты. Мына ушундай достор. Кечээ күнкү чачын алып салган кыз боюнча оюңуз кандай? Мен билбейм, кабарым жок экен. Ошол эле учурда тиги банкта бийлеген видео жөнүндө да сурап калышты. Менин кабарым жок көп нерседен, бирок ошончо деп ошо сурагандан кийин бир көрөйүнчү эмне болду экен деп карасам, чындап эле кыргыздын кыздары майрамдашып чогулуп, анан бир орус бала окшойт менимче, бүтүндөй чечинип алып деген эле аялдардын тизесине отуруп стриптиз жаман бийлептир. Негизи акылы деңгээл төмөн болгон адамдар ушундай болуп калат экен айлаганча. Эмне дейсиң? Менин сабактарымды өтүп атканымдагы себеби ушул. Ошондой даражага барбагыла.
ошондойду кылбагыла деп кана достор. Алла разы болсун. Сух кылып коюңчу, мен укпай калдым дейт. Сохранить. Макул, сактап коеюн. Достор, коомдо болуп аткан негативтерден өзүңөргө сабак алгыла, жана эртерээк эмгек кылгыла, көбүрөөк эмгек кылгыла, аракет кылгыла, алдыга жакшылыкты жайылталы. Ошолордун жамандыгы вируска окшоп батыраак тарап кетип атат, жакшылардын жакшылыгы тарабай атат. Жакшыларды эч ким укпай атат. Жакшыларды таратып, момундай кылып жакшыларды жеткиргиле, жана жакшы адамдарды көбөйтөлү. Анткени аалам жакшы адамдардын урматына турат. Эгерде жакшы адамдар жок болгондо чак эле кыямат болуп кетмек. Ошондон жакшы адамдарды, жакшылыктарды жайылтат. Мен сизди сыйлайм, мен да сизди сыйлайм. Видеоңузду сохранить этип коюңуз дейт, макул сохранить этип коем. Аман болуңуз, сиз да аман болуңуз, Аллах сүйгөн адам болуңуз. 27 тандоо туруна катышасызбы дейт. Бул 27 тандоо. Билбейм. Тагыраак түшүнбөйм. Аллах разы болсун сизден. Чоң рахмат. Көп жашаңыздар. My lesson, I'm going to finish with one sentence. The German writer, Nemis жазуучу Goethe шундай дейт. If the man knows no foreign language, he doesn't know even his own language. Тагыраагы шундай деди немис жазуучу Goethe. Эгерде адам чет тилин билбесе, ал өзүнүн эне тилин да билбейт деген сөз экен. Чындыгында биринчи ойлонуп койчай дедим. Экинчиде ойлонуп ынандым туура. Чет тилин билбеген киши өзүнүн эне тилин да билбейт деген сөздүн мааниси башка тилди билиш үчүн биринчи өзүнүн эне тилин үйрөнүш керек, анан оңой болот деген сөз. Башка тилди билиш үчүн биринчи эне тилиңди билсең, эне тилиңдеги мыйзам эрежелерге салыштырсаң, ошондо башка тилди үйрөнөсүң да. Жөндөн жөн башка тилди билбейт экенсиң. Ошондон чет тилин билбеген киши эне тилин да билбейт. Унутпаңыздар. Ошондон башка тилди үйрөнгүлө, бирок эне тилди унутпагыла. Нашындай. Көрүшкөнчө Аллага мадат болуңуздар.